Саламатсыздарбы, мен аты жөнүм Айтиева Жылдыз. 14 жылдан бери Кыргызстандагы Forever Living Products компаниясынын операциялык директору болуп иштеймин. Биринчиден, биздин кардарларыбызга жана бизге ишенип колдоо көрсөткөн адамдардын баарына ыраазычылык билдиребиз. Бул видео биздин кардарлар жана башка бардык кызыккан тараптар үчүн даярдалган. Forever Living Products дүйнөдөгү эң ири алоэ вераны өстүрүүчү жана алоэден ден соолук жана сулуулукка кам көрүүчү продукцияларын өндүрүүчү компания. 45 жылдан ашуун убакыттан бери 160 өлкөдө мыйзамдуу түрдө иштеп келе жатат жана дүйнө жүзү боюнча 10 миллиондон ашык дистрибьюторлорубуз бар. Ар бир иштеген өлкөдө продукцияларыбыз керектүү сертификаттоо процедураларынан өткөн. Биз иштеген айрым өлкөлөр Япония, Улуу Британия, Израиль, Германия жана бардык Европа өлкөлөрү, Туркия, Казакстан, Канада, АКШ, Бразилия, жакынкы чыгыш өлкөлөрү, Малайзия, Африка континенттеги өлкөлөр жана Австралия. 21 кылымда биз дүйнөлүк деңгээлдеги бренд экенибизге ынануу сиз үчүн кыйынчылык жаратпайт. Биз таза, жоопкерчиликтүү компаниябыз жана ишибизди жүргүзүүдө эң жогорку стандарттарды кармагандыгыбыз менен сыймыктанабыз. Акыркы убакытта маалыматтык чабуулдарга кагылып, Кыргызстандагы ишмердүүлүгүбүзгө карата соц тармактарда каралуу болуп жатат. Биздин компания аброюн баалайт жана кандайдыр бир чараларды көрүүдө мыйзамдын чегинде аракеттенет. Биздин юридикалык өкүлдөрүбүз Кыргыз Республикасынын мыйзамынын алкагында иштерин жүргүзүп жатат. Иштерди жүргүзүү процессинде юристтер тарабынан даярдалган материалдарды сиздерге окуп берейин. TikTok тармагында доктор Санжар аккаунту менен материалдарын жарыялаган адам өзүн онколог же хирург катары тааныштырууга укугу жок. Тиешелүү медициналык квалификацияга ээ эмес жана ал ушул жылдын август айынын аягында гана ординатурасын аяктаган. Анын үстүнө акыркы 10 жылдын 8 жылында эч кандай медициналык ишмердүүлүк менен алектенген эмес жана тиешелүү квалификациясы жок. Бул адамдын квалификациясын аныктоо үчүн Кыргыз Республикасынын компетенттүү органдарына тиешелүү суроо талаптар жиберилди. Өзүнүн ишмердүүлүгүн расмий түрдө жүргүзүп келе жаткан 45 жылдын ичинде биздин компания продукциянын кээ бир компоненттерине аллергиясы бар болгондуктан айрым адамдарда жеке реакциялар пайда болгон сейрек учурларды кошпогондо, продукцияларыбыздын кандайдыр бир ооруларды пайда кылары жана адам керектөө үчүн кооптуу экендиги аныкталган жагдайларда туш болгон эмес. Дүйнө жүзү боюнча миллиондогон ыраазы жана туруктуу кардарларыбыз бар. Дагы бир интернет дарыгери Турабеков тараткан изилдөө тууралуу айтсак, 45 жылдык тажрыйбасы бар ири жана жооптуу өндүрүүчү катары биз бул изилдөө менен жакшы таанышпыз. Изилдөөдө алоэ вера жалбырагынын кабыгында гана кездешүүчү латекс жөнүндө сөз болот. Ал эми биз алоэ веранын жалбырагынын ички бөлүгүн гана колдонобуз. Кесилгенден кийин алоэ вера жалбырагынын кабыгын майдалап, аны талааларыбыздагы топуракка жер семирткич катары колдонобуз. Сөзүбүз куру болбош үчүн алоэ вера өсүмдүгүнүн профессионалдык көз карашта изилдеген жана бул өсүмдүк тууралуу китеп жазган медицина илимдеринин доктору, Туркиянын Стамбул шаарындагы Бейкент университетинин медициналык фармакология кафедрасынын доценти Окан Илардын видео жообун жарыялаганбыз. Жообунда профессор Окан Илар дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тандалган дары өсүмдүктөр тууралуу монографиясына да шилтеме кылат. Ал монографияда алоэ вера жалбырагынын ички бөлүгү, гели өзүнчө караларын айтып кетет. Айрыкча белгилей кетүүчү нерсе, бул адамдар бизге негизсиз айыптарды коюп, эч кандай документалдык далилдерди көрсөтпөй, биздин продукциялар ден соолукту начарлатат, ал тургай онкологияга алып келет деп айтып жатышат. Бардык продукциялар сапаты жана өндүрүш процесси боюнча эл аралык талаптарга ылайык өндүрүлгөн жана биз иштеп жаткан ар бир өлкөдө зарыл болгон сертификациядан жана мамлекеттик каттоо процедураларынан өткөн. Биздин продукциялардын линиясы ден соолукка жана сулуулукка кам көрүү үчүн арналган жана алар дары-дармек эмес. Бул маалымат бардык басма материалдарыбызда, продукциянын этикеткаларында жана расмий сайттарыбызда көрсөтүлгөн. Биз продукцияларды дары-дармек катары жарнамалаган адамдарга карата келишимди жокко чыгарууга чейинки ар кандай чараларды колдонобуз. Тилекке каршы, биздин убакта интернетте элдин көңүлүн бурдуруп, көбүрөөк адамдарды камтууга умтулуп, тиешелүү квалификациясы жок эле ар кандай билдирүүлөрдү жасагандар көбөйдү. Дүйнөнүн 5 континентинде 160 мамлекетте сертификациядан өткөн жана сатылып жаткан продукциянын сапатына шек келтирген адамдар жок дегенде тиешелүү квалификацияга жана тажрыйбага ээ болушу керек экендигин түшүнөсүздөр деп ишенебиз.
Биздин юристтер ишин улантууда жана учурда соттук дооматтарды даярдашууда. Баарыңыздарга бизге ишенич артып кызматташкандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз жана ишибизди улантуудабыз.